4 көчө жөнүндө айта кетсем, 4 көчө жөн 275 метрди азыркыга чейин көрүп атабыз. Оор кырдаалдарда бул Тажикстан каалаган мөөнөткө чейин жаап коюп атат. Биз бул тараптан бир кыймыл өтө албай атабыз, даже медицина жардамдары өтө албай атат биздин районубузга. Ошонун 49 жылга алынган арендага алынган протоколунда кол коюлган кишилер жоопкерчиликке тартылабы кандай болот? Ошондон дагы бир кененирээк бизге маалымат берип берсеңиз. Сөзсүз тартылат жоопкерчиликке. Мен алда өкмөт менен 2-3 күн болду, алдырып алып карадым, бүт барым, изучать этип көрдүм. Биздин ошо мурдакы чоңдордун бир мамлекетке тиешелүү кичине эле кетирген каталар үчүн мына ушундай жаңжалдар болуп атат да. Мына адамдарыбыз өлдү, 136 адам үй өрттөндү, 500дөн ашык адам жаракат алды. Мына ошол чоңдордун кесепетинен, кетирген катасынын кесепетинен болуп атат да. Чоң болуп иштейсиңби, ак үйгө бардыңбы, көк үйгө бардыңбы, же депутат болдуңбу, барып ар бир кылган ишиңди жет өлчөп бир кесишиң керек. Анан силер депутат өз балабыз деп эле өз балаңарды шайлай бересиңер, уруусу көптөрдүн баары. Ал тияка барып алып жериңерди сатып атат, элиңерди сатып атат, мамлекеттин кызыкчылыгын сатып атат. Мындан кийин андай кылып өз бала дегенден кеткиле. Болду, өз бала тетигил 100 жыл мурун болчу. Уру болуп, сай болуп, баатыр болуп жүргөндө ошондой болчу. Азыр ал замандан кеттик уже. Азыр эл үчүн иштей турган, мамлекет үчүн иштей турган, ар бир кадамын жет өлчөп бир кесип, жалаң туура иштерди жасай турган адамдарды шайлагыла. Ал эми андай адамдар сөзсүз түрдө мейли ким болбосун жоопко тартылыш керек. Кудай буйрса тартылат. Ошентип ошондой катачылык кетиргендерди, жеке чөнтөгү үчүн кызыгып, кызыкчылык үчүн элин жерин сатып ийгендерди наказать этсек, мындан 5-10 жылдан кийин уже эч ким деле антип барбай калат. Ошентип тарбиялайбыз. Ошентип барып тазалап алабыз. Коррупционерлерди тазалайбыз, ички иштегичтерди тазалайбыз. Мына Жеңиш Разаков боюнча мен суроо. Жеңиш Разаков боюнча ошол киши премьер-министр, вице-премьер болгон алда мына чектөө биздин өзүбүздүн жер, кыргыздардын жери. Ошону Жеңиш Разаков бул тажиктардын жери деп, аны арыктагы жерге алмаштырабыз деп, биринчи адамдарды коркутуп, кол койгондор силерге дел ачабыз деп, адамдар чогулушка барса сен жерде жашайсыңбы, жашабайсыңбы деп кууп, ошондой кылган да Жеңиш Разаковчу. Кол койбогондорду мен у жерде бир досум жашайт. Кол койбогондор силерге дел ачабыз деп коркутуп Жеңиш Разаков. Сүйлөтпөй койгон да шендечи. Ошол кишини жоопко тартасыздарбы, тартпайсыздарбы? Ичине өзү келген да Жеңиш Разаков. Ошол баракта чогулушуп, көөнү сүйлөтпөй, шерде жашабагандар деп барсаң менде жашабайсың деп кет деп, ошондо коркутуп үркүтүүлөр болгон да Жеңиш Разаков. Жеңиш Разаков боюнча мен карай элекмин кагаздарын. Алдырайын, силерде барбы документтер? Бар. Жеңиш Разаков. Мен анда алдырып карап көрөйүн. Анан айтайын да силерге. Анан жообун берейин. Ошо мезгилге чейин да биздин Көкташ айылы өтө жамыркап кеттик. Биз ушу бир 5-6 жылдын ичинде. Анан биздин эмди Көкташ айылы биягы Лейлек, биягы Бишкекти бириктирип турган көпүрөдөй айыл экенбиз. Тажиктерде ушул жерге өтө көп кызыктар болуп жатат. Анан эң биринчи биздин бул жерди мына Тополоңдун башчы мына 275 метр жерди протоколго мадымат кылып коюп койгон. Ошондон баштап тажиктер уже бизге үстөмдүк кыла баштады. Бирдеке болсо шарт тосуп иштейт. Больницабызды ошол жакта, больницага да бара албайбыз. Кечеги окко учкан балдарыбыздан ошо больницага жетпей, оякты тосуп, биякты тосуп, кансырап өлүп калды көп балдарыбыз. Ошон үчүн ошо жооп берсин ошо кишилер. Жеңиш Разаковда канча жерлерде бул кыргыздын жеринде нече жыл 30-40 жылдан бери жашап отурган жерлерди бул тажиктин жери деп келип көп адамдар түнү менен өзү министр болуп турганда ошо мезгилдеги акимдерди, немелерди, жет адистерин эчтип келип кол койдурган. Мына жалгамыз эл айтсын. Айрыкча биз Көкташ эле өтө кыйналып кеттик. Көзүңүздөр көрүп ошо бийликтин мезгилинде мана балдарыбызды сүйлөп койсак бар 3 балабызды камады. 3 балабызды эмнеге камадыңар деп энелер ыйлап барсак 5 ай алды мана отураттар. 5 ай алды сотко өткөрүп иштеди. Ошол мезгилде биздин бактыбызга сиз кеп калдыңыз демеңиз. Кандидатыңызды коюп сизге арызданып Камчыбек Ташиев сизге рахмат. Сиздердин күчүңүздөр менен биз кушулуп калдык. Көзүңүздөр көрүп 180 миңден пенсионер аялдарга салып эмелерди салып тең биздин Көкташ элини мен ачык айтып кетем. Сизде мурунку бийлик өтө кыйнап жүгөрдү. Бөтөбүздү дебелеп жүгөрдүлөр. Себеби жооп берсиндер. Мадымаров жооп берсин ошо жерге. Эмне үчүн протоколго кол коёт? Мадымаров жооп берсин ошо жерге. Бар жок шола көп неме кылып кетип, тополоң кылып кетип.